Саламатсыздарбы, урматтуу дыйкандар. Мына биз бүгүн Шабдан айылында Жаныбек мырзанын талаасына келип, азыр ушул Limagrein 31295 сортун сепкенбиз. Limagrein болсо бул Франциянын сорту Limagrein 31295. Мына жыйынтыктарыбызды биз азыр көрүп атабыз. Бир чети кайсыл убакыт себилген, кандай нерселер болду, ушул жөнүндө айтып берсеңиз, Жаныбек мырза. Assalamu alaikum, Kırgız elim birinçiden. En birinçiden uşul Baydıykan kampaniyasına çoğun razıçılık bilgizim gelir. Antkende жазында ошо аз болобу, көп болобу бизди чекке какпай, пробный тигип көрөлү десек макулдашып, ушул сортту бизге алып келип тигип көргөнбүз. Анан жайы бою ушуну эмеге өздөрүнүн профессионал эмелери менен бизди эме кылды, алып барды, эмнен себиш керек. Эми мына күзүндө азыр бүгүн чаап атабыз, Кудай буйрса. Biz daha kişiye geçikiptirбиз, бул сотолорубуз сүт болдук. Бул биздин специалисттер айтат, самый раз экен дейт. Биз 20 майда тиккенбиз муну. Бир кишине бир 20 күнгө эртерээк тигишибиз керек экен да, биздин погодага ылайыктуу, биздин чоң кемин өрөөнүнө. Ошондо Кудай буйрса, эмди жылы биз ошо эртерээк тиксек, полноценный алат окшойбуз да. Жакшы түшүм алабыз. Жакшы түшүм алабыз. Бирок быйылкыга деле Кудай шүгүр, это мисалы После Союздун распадтайын бул биринчи жолу пробный ошол үчүн жана айтып атпайбы Байдыканга рахмат депчи. Ага чейин деле толтура компания эч ким атып кетет экен эмес. Биринчи жолу келип тигип көрөлү деди. Мына биз жер бердик, тигип көрдүк. Специалисттердин сопровождениясы менен Кудай буйрса мындай алдык. Рос в принципе нормально. Бизде кичине эрте үшүк жүрүп, баштары жалбырактар мондай саргайды. Эми бул жерде агроном майкебиз бул деле не страшно дейт. Анткени основной влага бизде бар экен. 70% влага есть. Шабдан айылында үшүк жүрүп, кадимкиде тоңда болгон экен сууда. Төмөнкү биздин өзүбүздүн жанагы жергиликтүү сортторубуз үшүк бетти деп атат, толугу менен. Ал эми бул жерде болсо ошол салыштырмалуу бул сорттор үшүгөн жок деп дыйкандар айтып атат да. Анан эң негизгиси дагы ушул нерсени айтыш керек. Баягы себиле турган мөөнөтүн дагы биз карашыбыз керек дайыма. Анткени бир 20 күн эртерээк сепкенде карга да жемек эмес, анын үстүнө ошол карга баягы балапандар чыгып калган мезгилге туура келип калды. Эң биринчиси бизде көп киши бизге ишенген эмес. Мисалы эми ишенген эми бышпайт деп ойлошкон. Бирок өзүңүздөр көргөндөй мынакей баарында эле Кудай шүгүр, мындай сотолор бар. Баары эле бышты. Спелость тоже нормальный, мисалы силосный направление болгондой бул дана эле сүттүү болуп толуптур. Мисалы көп киши ишенген эмес да, Кыргызбайке. Мен ойлойм, бул биринчи жыл экспериментке бул 98% это отлично депчи. Мисалы силер аркылуу быйыл муну көргөндөн кийин биздин эле ушул өрөөнөн көп киши айтып атат. Эмдиги жылы именно ушул сортун бизге тигели сурап бергилечи деп атат. Эми Кудай буйрса, эми кыштан аман чыксак, эми жазында сиздер менен иштешип көрөбүз деп калган экен. Талай мырза, мына сиз дагы ушул айылдын тургунусуз, силерди дагы жүгөрү тикти деп атат. Силер ошол жүгөрү эккен жериңер кандай болду? Жүгөрлөрүңөр кандай? Анан мына азыр келип, атайын келиптирсиз ушу талааны көргөнү. Жок, менин көңүлүмө жакты, бул эки жаңы сорт жакшы эле экен. Чыгышында карагыла, мына мисалы үчүн биз местный урук тикти керек, жана Краснодар деген. Биздики байлабай калды, байлаганга жетишпей калды. Бул бизге эме болуп калат экен, кичине кечирээк болуп калат экен. Тиккенге жараша ушул экенде жаңы сорттон эле тигиш керек экен. Биздики жабырактардын баары саргарып кетти, үшүп кетти. Бул үшүбөйт экен, бул жаңы сорттуку мына жакшы экен. Кичине эле эмесиптир. Бизге капкара болуп кетти аябай эле. Полный эле капкара болуп кетти. Жок, мен мындай бар, жарымынан ылдый. Кара жабырактардын баары карарып кетти.